Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстандын 7 облусуна ар кандай салмактагы жүктөрдү ташып келебиз. Москва шаарынан жана Москва облусуна жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой келишине 100% кепилдик бар. Каттамдар туруктуу. Байланыш телефондор +7 926 763 73 81. Аманат жүктүн аман келишине кепилдик бар. Дагы бир Кримтөбөл закондогу орус статусунан баш тартты. Женго кайманаты менен таанылган Кримтөбөл Кадырбек Досонов дагы орус статусунан баш тартып жатканын жарыялады. Анын видео кайрылуусу соц тармактарга жарыяланды. Ал белгилегендей, учурда анын эч кандай статусу жок. Мен Досонов Кадырбек, 53 жаштамын. Мен Кыргызстанда жашайм жана мыйзамдарга баш ийем. Мыйзамга каршы аракеттер үчүн мыйзам алдында жооп бердим. Азыр менин эч кандай кылмыш статусум жок. Кыргызстанда тынчтык, бейпилдик болсун, деди Кадырбек Досонов. Белгилей кетсек, Женго акыркы жолу ушул жылдын 25 сентябрында Кызыл Кыяда кармалган. Андан соң анын унасынан курал жарак жана байыңгизат табышкан. Ал Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кадырбек Досонов буга чейин да оштоо уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн өлтүргөн деп шектелген. Бирок ал күнөөсүн толук мойнуна алган эмес. Эске салсак, кече 5 октябрда сакал кайманаты бар Улан Токтосунов дагы закондогу орус статусунан баш тарткан видеосу социалдык тармактарга тараган. Булак Суперкежи. Мен Досонов Кадырбек Акбарович, жашым 53-тө. Кыргызстандын жаранымын. Мен Кыргызстандын мыйзамдарына баш ийип жашап келе жатам Кыргызстанда. Буга чейинки мыйзамсыз иштеримди Кыргызстандын мыйзамынын алдында жооп бергенмин. Азыркы учурда эч кандай криминалдык статусум жок. Кыргызстаныбызда тынчтык, амандык болсун. Ысык көлдө байыңгизат ташып бараткан жеринен Белый аттуу түптүн тургуну кармалды. Ысык көлдө жарым килограммга жакын гашиш менен жергиликтүү тургун кармалды. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын байыңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлерине Төп районунун аймагында Белый аттуу кайманаты бар жаран ири өлчөмдөгү байыңгизаттарын сактап, аны сатууга даярдап жаткандыгы тууралуу ыкчам маалымат түшкөн. Шектүү Subaru Legacy үлгүсүндөгү унасы менен үйүнөн чыгып баратканда милиция кызматкерлери тарабынан токтотулган. Тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада унаанын ичинен ширеңкелердин кутучаларына салынган жапайы гендердин өзгөчө жыты бар заттар табылып алынган. Соттук химиялык экспертизанын корутундусу боюнча алынган зат гашиш байыңгизатына таандык экени аныкталган. Байыңгизаттын таза салмагы 425 граммды түзгөн. Райондук соттун чечими менен шектүүгө карата козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө иштерин жүргүзүү учурунда 2 айга камакка алуу баш коргоо чарасы тандалып алынган. Тергөө амалдары уланууда. Булак Турмуш Кежи. Ош эл аралык аэропортунун жолунда Деу Матиз өрттөндү. Ош шаарында жеңил уна өрттөндү. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Деу Матиз үлгүсүндөгү уна 4 октябрь күнү кечинде Ош эл аралык аэропортуна баруучу жолдун четинде өрттөнгөн. Өрттүн келип чыгуу себеби белгисиз. Кырсык Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталган эмес. Булак Турмуш Кежи. Кара сууда Мерседес күлгө айланып 4 адам жабыркады. Арасында жаш балдар бар. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Шарк айыл аймагында жеңил унаа толугу менен өрттөнүп кетти. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын кабарчысына көөлөр билдирди. Ал эми Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктаган маалымат боюнча кечээ 5 октябрда саат 21:50 чамасында Шарк айыл аймагынын Фуркат айылында Дубай кафесинин жанында Мерседес-Бенц үлгүсүндөгү унаадан кокусунан өрт чыгып, күйүп кеткен. Айдоочу Алай районунун Сопу Коргон айылынын 1997-жылы туулган тургуну Ош шаарынан Алай районуна бара жаткан. Өрт кырсыктын кесепетинен Алай районунун Сопу Коргон айылынын 1994-жылы, 2019, 2021-жылы жана 1997-жылы туулган тургундары жаракат алып, Ош облустук ооруканасына кайрылышты. Булак Турмуш Кежи.
Акылбек Жапаров Бишкекте катализаторсыз автоунаалардын жүрүшүнө тыюу салууну тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мерге Бишкекке катализатору жок автоунаа менен кирүүгө жана жүрүүгө тыюу салууну тапшырды. Бул туурасында 4 октябрда жылытуу сезонуна карата даярдык талкууланган парламенттин отурумунда айтылды. Өкмөт башы чектөө ноябрдан январга чейин иштеши керектигин билдирди. Эксперттердин айтымында абадагы канцерогендердин 35-тен 45-ке чейинки пайызы автоунаалардан пайда болот. Мындан улам балдар ооруп жатат, деди Жапаров. Булак Спутник эжи. Бишкекте автобустардагы камералар жолдогу эреже бузууну каттай баштады. Бул тууралуу медианын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык камералар 120 жаңы автобуста орнотулган. Алар коомдук транспорттун тилкелеринде унаа токтотуу жана айдоо эрежелерин бузууларды каттайт. Чогулган материалдар милициянын кайгылуу кызматына өткөрүлүп берилет. Булак кабар кежи. Досун багажга салып автобей баштык жасаган айдоочунун видеосу. Чүй облусунун Токмок шаарында дрифт жасаган ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү унаа видео камерага түшүп калган. Шаар тургундарынын айтымында окуя 4 октябрда саат 1:00 чамасында Островная менен Абай көчөлөрдүн кесилишинде катталган. Видеого түшкөн унаанын багажында бир бала отуруп баратканын көрүүгө болот. Белгисиз айдоочу жол эрежелерин бузуп, Абай көчөсүнүн кесилишинде айланып дрифт жасады. Мунун баары видео байкоого түшүп калган. Унаанын номуру Россияныкы болгон деп билдиришти тургундар. Булак турмуш кежи. Кичи автобуста тыгылып, жөөлөшүп бараткан кичинекей балдардын видеосу талкуу жаратты. Кичи автобустагы балдар тартылган видео талкууга кабылды. Видео 5 октябрда Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Фрунзе айыл аймагында тартылган. Фрунзе айылында бала бакча бар. Балдарды ошол бала бакчага кичи автобус менен жеткиришет. Балдарды ата-энелер кезектешип коштоп барышат. Бирок балдар көп болгондуктан коштоп барган ата-эне баарын тегиз караганга мүмкүнчүлүгү жетпей калат. Бул видеодо балдар бирин-бири жөөлөп, тебелеп кое жаздаган учурда тартылган. Буга ким жооп берет? Студенттер айылында бала бакча курулат деп жатышкан. Баары даяр экен. Документтери дагы бүттү деп уктук. Бирок иш али баштала элек. Ар бир айылда өзүнүн бала бакчасы болсо жакшы болмок деп билдирди жергиликтүү тургундар. Булак турмуш кежи. Түнкүсүн Жети Өгүздөгү соодагерлерди боздоткон кырсы катталды. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районуна караштуу Кызыл Суу айылындагы соода түйүнүнөн өрт чыкты. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда 6 октябрга караган түнү саат 3:00 чамасында Кызыл Суу айылынын Манас көчөсүндөгү тыйын соода түйүнүн тилсиз жоо каптаган. Анын кесепетинин жанында жайгашкан дүкөндөрдү да өрт баскан. Мындан улам соодагерлер бир топ чыгымга учурашкан. Өрт өчүрүүгө Жети Өгүз районунун Өзгөчө Кырдаал бөлүмүнөн 3 бөлүм, Кара Кол шаарынан 1 бөлүм тартылган. Булак турмуш кежи. Айпери Медет кызы Азия оюндарынын чемпиону болду. Балбан Айпери Медет кызы Кытайда өтүп жаткан Азия оюндарынан алтын утту. Финалдык беттеште кыргызстандык балбан 76 кг салмак категориясында казакстандык спортчу менен беттешип, аны 7-4 эсебинде жеңди. Азия оюндарына кыргызстандык балбан Нурзат Нуртаева да бүйүр кызыткан беттеш көрсөтүп, финалга чейин жетти. Баш байге үчүн күрөштө тилекке каршы кытайлык катаңдашына утулуп калды. Натыйжада күмүш медаль тагынып, өлкө намысын коргоду. Бул анын ири мелдештердеги алгачкы тажрыйбасы. Булак Спутник эжи.